Бүгүн Ош шаарында мектепте иштеп жаткан күндүзгү жана түнкү стационарга келгендердин саны азайды. Эгер буга чейин күнүгө 700дөн ашуун жарандар кайрылып жаткан болсо, азыр 400гө түштү. Бирок басымдуу бөлүгүн абалы оор дегендер түзүүдө. Буга жарандар өздөрү кайдыгер карап, көңүл бурбай жатканын адистери тынчсызданууда. Мындан улам орунду күчөтүп жибербей, убагында келип дарыланууну эскертет. Ал үчүн шаарда 118 кызмат иштеп, 6 мобилдик топ күнү түнү иштеп жатат. Оор дегенде күнүнө 5-6 адамды, оор акыбалдуу адамды больницага которуп берип атабыз. Ошол убакыттан пайдаланып айтат элем, ар бир жаранды бул грипп болуп калыпмын деп үйдө өзүн өзү дарылабастан келип консультация алып өзүн өзү текшерип кетиш керек. Бардыгыбыз биз жапатырмак болуп бири-бирибизге жардам берсек, анан кийин бул ооруну жеңебиз. Стационарга келгендердин көпчүлүгү буга чейин сактык чараларын сактабагандар болууда. Айрым жарандар оорунун жеңил түрүн өткөрүп, башкаларга жуктуруп алгандыгын байкабай калганын да жашырышпайт. Кээ бирлери кенебестиктен талаптарды сактабай, илдетти жакындарына жуктургандар да четтен чыгат. Ошол талаптарды бүт сакташ керек экен. Чын-чынына келгенде мен өзүм маскасыз жүргөмүн да. Эми мына өз башына келгенде баары билет экен. Мен бардыгына кайрылып кетет элем. Маскасыз жүрбөңүздөр. Кайдыгер карабаңыздар, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды караңыздар. Бул ден соолук деген 1 сааттык 5 мүнөттүк нерсе экен да. Мен бүт элдин баарына кайрылат элем. Эч качан мындай көпчүлүккө барбаңыздар, өзүңүздөр ошол биздин медиктер эмнени айтса, ошону пайдаланып, ошону кылыш керек экен да. Кала бийлигинен билдиргенде, учурда эпидабал мурункуга салыштырмалуу турукташа баштаган. Буга себеп тынымсыз өткөрүлүп жаткан түшүндүрүү жана текшерүү иштеринин өткөрүлүп туруусунда. Ар жумада бир жолу базарлар жабылып, залалсыздандыруу иштери жүрүп жатат. Ал эми коомдук тамактануучу жайлар, коомдук транспорттордо текшерүү иштери натыйжа берип, илдетти жуктургандардын саны кыскарган. Бирок буга карабай күчөтүлгөн тартипте иш алынып барылат. Азыркы учурда Ош шаарынын мэриясынын алдындагы штаб боюнча ошо иштерди күнү түнү иштерди алып барып атат. Бизден ошо оорулардын жаткан жери боюнча алып айта турган болсок, азыркы учурда бизде 109 орун азыр бош. Бул түштү деген нерсени түшүндүрөт. Оорулардын кайрылуусу дагы азайды. Биздин ушул 7 мапта тең 7 комиссия иштеп атат. Күнү түнү ошо булар рейдте жүрүшөт. 7 муниципалдык аймактык башкармалыктардан түзүлгөн комиссияда сактык чаралары кандай тартипте сакталып жатканын жумасына 3 жолу тескөөгө алып, атайын рейдке чыгып жатат. Бирок мында да талапты сактабай жаткан ишкерлер аныкталууда. Аларга биринчи жолу эскертүү берилип, экинчисинде 1000 сомдон 17 000 сомго чейин айып пул салынат. Ошондой антисептиктер жок. Коврикти отдельно раствор болуш керек. Ошону запас менен аласыңар. Ошонун баарын дезинфекция кылып, анан иштейсиңер. Хорошо? Атайын текшерүүлөрдө буга чейин бир канча ирет эскертүү берилгенге карабай, бир да талапты аткарбаган жайлар да жок эмес. Берип атат. Ар жума, ар 2 күн 3 күндө бир келип текшерүү болуп атат. Эмнеге да толук эмес анда? Жок, толук азыр жөнөттүм да балдарды алып келип азыр тактап койгон баары. Бирок алгоритм боюнча талаптарды сактабагандарга айып пул салынып, күч түзүмдөрүн өткөрүп берилет. Милициядан билдиргенде 2 арыз реестрге катталып, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Санитардык көзөмөл кызмат тарабынан Ош шаардык иштер башкарманын тергөө кызматына 2 материал келип түшкөн ушул күнгө чейин. Алар бүгүнкү күндө иликтенип, тергелип, каралып жатат болор. Биздин кызматкерлер тарабынан шаар аймагындагы кафе ресторандарга эл көп чогулган жерлерге бир канча жолу эскертүүлөр берилип атат. Өткөн жылы 1,5 миллион сомдон ашуун акча бюджетке түшкөн. Ал каражатты сактык чараларын сактабаган мекеме, ишкана, тойканалар жана коомдук тамактануучу жайлар төккөн. Быйыл жыл башынан бери 800 000 сомдон ашкан. Айтсак, илдеттин 3-чү эпкини өлкөнү каптап баштаганын адистер коңгуроо кагат. Мындан улам ар бир жаранды сактык чараларын сактап, вакциналууга чакырат. Жаңыл Турдумаматова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош шаары.